23-26 июль күндөрү Ысык көлдүн Кооз жегинде жайгашкан Чолпон Ата шаарында күч сынашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин чемпионаты болуп өттү. Бул спорттук иш-чара 2014-жылы куралдуу кылмышкерлерди кармоо учурунда курман болгон милициянын прапорщиги Бакытбек Абдраевдин жаркын элесине арналды. Бул иш-чарада Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри милициянын генерал лейтенанты Омуканов, Улан Омукановдун ушул атайын график негизде өткөрүлүп өткөн жылда өткөрүлчү иш-чара болуп эсептелет. Бул иш-чарада өзү курамдын ден сак жашоого, патриоттуулукка, эл журтун сүйүүгө, ошондой эле коомдук коопсуздук сактоодо, кылмыштыкпен күрөшүүдө өзү курамдын даярдоо болуп эсептелет. Ошондой эле өзү курамдын күчүрмө даярдоо багытында өткөрүлүчү иш-чара. Республикалык мелдешке 14 курама командасы жана 200гө жакын ички иштер органдарынын кызматкерлери катышты. Динамо бул спорттук коому быйыл 97 жыл болду. 3 жылдан кийин Динамо коомуна 100 жыл болот. Мынакей быйыл биздин маарекелерибиз Динамо коомунун календардык планы боюнча жерлерден баштап биринчиликтер болуп өтүп атат. Бул биринчиликтер мындайча эсептеп айтканда 200гө жакын маарекелер болуп өтүп атат да. Бул маарекелердин баардыгы Ички иштер министрлигинин 100 жылдыгына арналат. Мелдештерге 3 спорт түрү кирди. Темир ташты көтөрүү, таяк тартыш жана аркан тартыш. Бул спорт оюндары катышуучуларга физикалык жана тактикалык жөндөмдөрүн көрсөтүүгө мүмкүндүк берди. Атайын багыттагы полктун кызматкерлери ушул күч түзүмдөр арасында өтүүчү күчтүү күчтүрдүүлүк боюнча мелдеште биз атайын өзүбүздү аркан тартыш, гиря жана таяк тартыш боюнча сыноо боюнча келдик. Мен өзүм ушул аркан тартыш жана гиря боюнча көтөрүүдөгү балдарды 2 айдан бери даярдап, ушул жерге өзүмдүн командамды даярдап алып келдик. Көл жергеси жакшы тозуп алды. Бул жерге келгенибизге 2 күн болду. 2 күндөн бери ушул жерде даярданып, аракет кылып жатабыз. Эми күчтүүлөр жеңет деп ойлойбуз. Чемпионат күч-кубаттын жана шамдагайлыктын сыноосу гана эмес, Бакытбек Абдраевдин эрдигине таазим жана эскерүү болду. Бул мелдештер бардык катышуучуларга укук коргоо органдарынын ишинин ажырагыс бөлүгү болуп кала турган чынчыл кызматтын жана берилгендиктин маанилүүлүгүн эскертти. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Ильич Касыйнов, Атайын Ысык көл жаңылыктар кызматы үчүн.